Данияр Ерматов тойдо белгисиз селкини өп жаткан жеринен видео тарады. Үстүбүздөгү жылдын 16 мартында Ош шаарында жылдыздуу түгөлөр Айдана Дека менен Аваз Акимовдун үйлөнүү тою болуп өттү. Той адаттагыдай эле шан-шөкөттүү болгонун Инстаграмда жайнаган сүрөт видеолордон көрүүгө болот. Дал ошол тойдогу видеолордун бирине Данияр Ерматовдун көрөрмандарын ойго салган жагдай түшүп калган. Видеодон Данияр Ерматов четте туруп көк көйнөкчөн селкинин бетинен өп койгонун көрүүгө болот. Видео интернет блогторуна тарап ырчынын көрөрман кыздары бул селке ким деген суроолор менен баш катырышууда. Ал эми Данияр өзү бул жагдай тууралуу эч кандай комментарий берген жок. Ал эми айрым Инстаграмдагы баракчаларда видеодогу кыз Данияр Ерматовдон сүйлөшкөн кыз эмес деп 100% ишенимдүү пикирин билдиргендер да жок эмес. Эске салсак, Айдана Деканын кызы заты Аземинде Алмаз Шадаев Айжан аттуу кызга үйлөнөм деп чуу жараткан эле. Эми чоң тойдо Данияр Ерматов кадрга илинип олтурат. Көпчүлүк той ак жолтой болуп, бойдок жылдыздардын баары үйлөнөт го деген жакшы ниеттерин айтышууда. Маалымат багы Барометр Чекиткейжи.